Biz köp hadis okuyuz, tarabı. Alıp bir hadisni kitaptan alıp öyle oturgan жерден hadisni okup koyuyoruz dagın. Bismillah yok, hadisten keyin dua yok, eşler yok. Cevap koyup turup ketebиз misalчы. Жөнөкөй эле bir kitap okugan сыяктуу hadisтерди окуйбуз. Бирок бул hadis пайгамбар алейхиссалату вассалам сөздөрү болуп атпайбы. Биздин жашообуздун маңызы, жашообуздун максаты, жашообуздун биздин ошол жашоодогу бир топ көйгөйлөрүбүздүн түзмө-түз болгон чечүүчү эмнелери ошол дарылары болуп атпайбы биз үчүн. Biz мындай көз жүгүртүп эле ошондой деп айтылган экен деп эле жаап коюп кете беребиз. Ахмад ибн Хамбалны карагылачы. Расулуллах алейхиссалату вассаламдан бир хадис риваят кылган учурда дараты болсо да барып туруп жаңыдан дарат алат эле дейт. Бир. Биз хадис риваят эмес. Даратыбыз болсо дагы намазга убактыбыз дагы бар, парыз намазга. Мен даратым бар. Даратым сынган жок деп эле эски дарат менен барып намаз окуйбуз. Хадис риваят маселе жок. Алла Таала менен эски дарат менен жолугабыз. Бирок дараттын үстүнө дарат алсаң, нурдун үстүнө нур кошулган болот деп айтышпайбы? Ооба, шариатта дарат барбы, бул намаз окуй бересиң. Хадисте ошондой го. Хадисти даратсыз риваят кылсаң да болот. Хадис китебин даратсыз кармап туруп окусаң да болот, күнөө болбойт. Болот булардын баары шариатта. Бирок Ахмад ибн Хамбал андай кылган эмес болот деп. Ал сенден менден динди жакшыраак түшүнгөн уламалардын эң улуулардан бирөөсү болгон. Бирок айткан сөзү бир, кылган иши бөлөк болуп атат. Ага келип сурайт, фихте келип сурайт. Эй Ахмад ибн Хамбал, улуу имам, даратсыз хадис окусак болобу? Даратсыз китеп окусак, хадис китеп албетте болот. Өзү эмне кылып атат? Даратсыз китеп окудубу? Хадис китеби. Хадис жаздыбы? Хадис риваят кылдыбы? Болоту башка. Демек, болот маселеси бөлөк маселе. Бирок таквалыкка, мухаббатка, Аллахка жакындоо жана башка маселеси керек деп. Бул башка маселе экен. Бул такыр башка, башкача жакындай турган bir маселе экен түшүнүүбүз зарыл. Ооба. Эки рекетте теге жаңы бир дарат алат экен да. Бары дарат алды. Дараттан эмне кылды дейт? Дараттан кийин селдесин жаңыдан ороду дейт. Аппак. Андан кийин эмне кылды? Таптаза ак кийимин кийди дейт. Андан кийин бийик болгон бир жерге барып отурду дейт. Андан кийин риваятты баштады дейт. Хадис риваят. Урматсыйды карагыла. Хадиске болгон мамилени калагыла. Кандай сонумай. Ошон үчүн ал инсандардын ысымдары, аттары, намдары өчкүс болгон бир инсандар булар. Кыяматка чейин Ахмад бин Хамбалдын аты китептерде өчүрүлбөйт.